Баткен облусунун калкынын негизги киреши булактарынын бири Ак Өйрүк быйылкы жылы облусубуздун бир катар аймактарында жылдагыдай болбой калды. Кадамжай аймагында болсо Ак Өйрүк бышып багбандар түшүм жыйнап турган кези. Сиздер көрүп турган бул бак жеке ишкер Толубай Жалиловдун багы. Мына ушул сиздер көрүп турган өрүктөрдү мындан 15 жыл мурда мына ушул бакка 280 түп өрүк көчөттөрүн алып келип кичинекей көчөт кезинде отургузган болсо, бүгүн мына ушул чоң мөмө берүүчү даракка айланып, Ак Өйрүктөр өзүнүн түшүмүнү берип турган чагы. Бул жерде биз 2000-жылы жерлешке биз алганбыз. 2000-жылдан кийин жерлерде 2000-жылдан кийин биз уже бак кылышты баштаганбыз. Ошо жылдары мен Ак Өйрүк экенмин. 2 гектар жерге 280 түп Ак Өйрүк экенбиз. 4-жылдарга түшүмгө киришти баштаган. Азыркы ушул күндөрдө толугу менен түшүмгө кирген азыр. Ар жылыга жакшы болгон жылдары 38 тоннага чейин өрүк алабыз. Облусубузда мөмө жемиштер түшүмдүү болгону бак өстүргөндөр үчүн эле эмес, жергиликтүү жашоочулар үчүн да жумуш киреше болоорун шарттайт. Анткени мөмө жемиштин түшүмүн жыйноого көбүрөөк кол керектелет. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер өзүңүздөр көрүп тургандай, биз жеке ишкер Толубай Жалиловдун багында турабыз. Бул бакта ак өрүктөрдүн биринчи терими жүрүп жаткан учуру. Мына ушул ак өрүктөрдү терип экспорттоого даярдоо үчүн бир канча жергиликтүү жашоочулардан жумушчу күчтөр тартылып, учурда сорттоп жаткан кези. Ушул күндөрдө биз азыр 35 чейин уже жумуш алабыз. Ар бирине 500 сомдон 700 сомго чейин биз акы беребиз. Ушул энди бир ай сезон болот бизде. Жаз айларында дагы бул жерде иштеткенге, неме кылганга дагы 3-4 жумушчу сөзсүз алабыз. Аларга дагы күнүгө 500 сомдон акы төлөйбүз. Кийин анан кийин туура агротехниканы дагы колдонобуз. Сууларыны, обработкасыны абдан туура жүргүзсөк, бул өтө кирешелүү тамак деп ойлойм мен. И ошончо чыгымды кылганыбыздан кийин дагы бардыгыны санасак бизге бак өтө көп суммада киреше берет бизге. Быйылкы жылы Ак Өйрүктүн баасы өткөн жылдарга салыштырмалуу алда канча кымбат экендигин көрүүгө болот. Анткени өлкө башчысы тарабынан акыркы кездерде аткезчилик жол менен ташылган каражаттарга тыюу салынгандыгы ата мекендик өндүрүүчүлөргө, жергиликтүү дыйкандарга, багбандарга бир канча пайда келтирип жаткандыгыны жергиликтүү багбандар, дыйкандар айтып кубанып жатышат. Анткени Ак Өйрүктүн баасы учурда 150 сомду түзөт. Орточо болгон жылдары 25 тоннага чейин өрүк алабыз. Быйылкы наркы 150 сомдон сатылып жатат. Былтыры 60 сомдон сатылган эди. Эми ушул Садыр Жапаровду жүргүзгөн саясатына байланыштуу контрабанда жүктөрдү Кыргызстанга кирбегениге байланыштуу нарк дагы жакшы болуп жатат. Азыркы биздин терилип жаткан өрүктөрүбүз Россия менен Казакстанга кетет. Ошо негизинен ошол жактарга кетет. Ушул мен энди бардык энди ушул жашоочуларга кайрылат эдим, Баткен облусунун жашоочуларга. Жерлештерибизди чоң бактарды кылсак, абдан кирешелүү тармак болот дагы, кардарлар дагы көп болот. Элибиз дагы байыт, салык да түшөт дагы, мамлекетибизге дагы пайдабыз тиет деп ойлойм. Каарманыбыз 2 уул, 2 кыздын атасы. Ал жылдын 4 мезгилин ушул бакта өткөрөт. Тапкан кирешесине тойлорду жасап, үй бүлөсүнөн артканын кайрымдуулук иштерине жумшап келгенин айтат. Себеби дегенде бир жылда жок дегенде 150 миң, 200 миңге чейин биз акча чыгарабыз. Ошол айылга чыгарабыз. Анан кийин аз камсыз кембагал үй бүлөлөргө дагы жардам берип турам. Негизинен менин жол оңдойбуз биз. Жол оңдойбуздан жолдорго шагалдарды төктүрөбүз, тегиздетебиз, арыктарды каздырабыз дагы. Ошонун айылдын иштерине мен өтө көп жардам берип турам.
Өлкө башчысынын жергиликтүү багбандарды айыл чарба тармагындагыларды колдоо саясаты ата мекендик өндүрүүчүлөр үчүн кирешелүү болуп жатканын мына ушундан көрүүгө болот. Чек арадан жүк алып өтүү мындан ары да көзөмөлгө алынса, жер иштеткен жергиликтүү жашоочулардын да жашоосу бакубат болоору талашсыз. Канышай Ашимова, Куштарбек Абдикаар уулу, Алтын бешик жаңылыктары.